Ош шаарындагы Аскар Шакиров көчөсүндө учурда абал мына ушундай. Жол бойлоп токтогон унаалар жөө жүргүнчүлөр үчүн ыңгайсыздыктарды жаратып жатат. Атайын унаа токтоочу жай болбогондуктан мында келгендер унааларын жөө адамдар басуучу жолдун үстүнө эле токтотот. Бул көрүнүшкө нааразы болгон Залкар Оморов социалдык тармактарда тийиштүү кызматтарга билдирүү жасады. Kafe жақтан өтейін десең батпайсың. Арға жақтан мына жол жаққа шығасың да. Анан жол жаққа шыққандан кейін өзіңөр білесіңер, мына қырсық неден болады? Шуға ұқсаған парковкалардың жоқтығынан болады. Ошо тротуарларға қойып алып адамдар жолға шығып кеткенінен болады. Ошо мыйзам бузуудан болады да. Мен негизи өзүмдүн жеке пикирим ушул шаардык кеңештин депутаттары шайлаганда биз эл дагы ойлонуп шайлап, анан кийин ол депутаттар дагы ушул шаардын Ош шаар өзү кичине эле бир кыдырып чогулуп алып эле ошол өздөрүнүн комиссиялары бар. Ошол комиссияларды кыдырып кайсы жерде кемчиликтер бар көрсөтсө болот да. Бул аймакта тамактануучу жайлар көп болгондуктан элдин агымы азайбайт. Түштөн убагынан тартып түнгө чейин унаа кыймылы бүтпөйт. Мындагы ашкана жана кафе ээлери жөө адамдар үчүн курулган тротуарга унааларды койбоо керектиги жөнүндө келген кардарларга эч кандай эскертүү бербестигин 1 саат бою байкоо жүргүзүп ынандык. Да, оттон бизге предупреждение айтып кеткен эле. Шефке айтып койгонбуз, бирок эми кылып койсо керек. Ооба, мүмкүн эмес, туура айтасыз, бирок эми азыр биз ошонун аракетинде кылып атабыз. Бүгүн эме мэриядан делегация келип, маларды эме кылабыз деди. Анан нерге решетка кылдырабыз. Анан машиналар нерге токтотот, парковочный жол ошол жер болот, тротуар бошойт. Бирок азыр эми обед мезгилинде контроль кылыш өтө кыйын болуп атат, себеби машина көп. Парковщик алсагам, onu тоготпой, эме кылып, ошондой машиналарды коюп, таксисттер туруп алат. Бул көчө жакында эле жаңыдан курулуп, кеңейтилип пайдаланууга берилген. Анда атайын жөө жүргүнчүлөр үчүн жол курулуп, көчө толугу менен жарыктандырылган. Бирок тилекке каршы мындай ыңгайлуулук элге жетпей жатат. Жеке ишкерлер күнүн көрүп, тротуарларды унаа токтоочу жайга айлантырып алышкан. Социалдык тармактагы видеодон кийин мэриянын алдындагы тийиштүү кызмат ишке киришти. Алар мындагы жеке ишкерлерге буга чейин да бир канча жолу эскертүүлөр болгонун айтат. Бир жагынан жакшы эле чыгарыпсың. Анткени биз бул Семейный, Береке, Манас кафе тууралуу биз ушул жолду башталганда эле эскерткенбиз. И ГАИден дагы келип эскертүү бергенбиз. Кат түрүндө дагы бергенбиз. Башында эле айтканбыз. Эгерде силер лотокту жапсаңар, биякты парковка кыла турган болсоңор, анда ГАИден уруксат алгыла, и мэриядан ушул жерди, муниципальный жерди арендага алып иштеткиле. Бирок эң негизгиси мына жасалган тротуарды жаппайсыңар дегенде макул болушкан. Ошондон биз ишти жасап кетип аткандан макулдук бергенбиз. Мына арадан 1 жыл өттү. Бизге уже эскертүү июнь айында ГАИ тарабынан дагы, МАИ тарабынан берилди. Ушул жерде алып бергиле дегенден, мына биз июндан дагы эскертүү берилдик. Аны алабыз, муну алабыз менен бүгүнкү күнгө келди. Мага да жакшы болду. Силерди чыгарган эмеңерден, Facebook'tan элдин баары көрдү дагы, мынакей деп туруп бүгүн келип туруп алып атабыз. Ушул тапта Ош шаарында жөө адамдар басуучу жолду унаа токтоочу жайга айлантып алган жеке ишкерлер четтен табылат. Качан гана нааразычылыктар күч алганда тийиштүү кызматтар аракетин баштайт. Самара Парпиева, Алтымыш Жантемир уулу, ТМЖ жаңылыктары.